Балким баалайт же бааланбайт ырларым. Баяу сезим жашайт сапта сырларым. Билигинен билинбестен азайып, барик сымал түшүп жатат жылдарым. Балким окуйт же окулбас ырларым. Бийик билес ашам кээде кырларын. Баштагыдай байкабасты кылбастан бапестеймин, бузгум келбей ыргагын. Балким сүйөт же сүйүлбес ырларым. Бекем орноп чертсе көңүл кылдарын. Бурулуштан бура тарткан жандардын бел байлагам көтөргөнгө сындарын. Сездим окшойт. Көз караш жан дүйнөнү бүлүндүрүп, жакшы сөз жүрөгүңдү сүйүндүрүп, жандаган адамдардын кандайдыгын кече эмес сездим окшойт бүгүн жүрүп. Мамиле түзүп кимге эмне бердик? Көрө албас сезим менен кайда келдик? Билсек да кайтып келчү нерсе экенин баары бир жашайт бизде кайдыгерлик. Ал балким мамилеге тете бердик. Өзүңдү өзгөртүүгө жасай эрдик. Жогору койгон өзүн башкалардан жашабайт менде мүнөз теке бердик. Мынакей 6-күнү кечинде программасында биз сиздер менен Кудайбергенова Саадат эжекебиздин чыгармачылыгы тууралуу жакындан кеп кылмакчыбыз, маек курмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Орозо кармадыңызбы? Ооба, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Келиңиз, алгач эле суроом. Мынакей бала бакчада көп жылдан бери эмгек кылып келесиз. Деги эле балдардын кыялы менен тең ортоктош болуп, ойносо ойноп, күлсө күлүп, бул кесиптин ээси болом деп ойлодуңуз беле? Мен негизи ошо бала чактан эле өзүм мугалимдик кесипти аркалагым келчү, анткени өзүмдүн апам мугалим. Ошо бала кезимден эле ошо апамды өзүм кумир тутуп мугалим болгум келчү. Анан баягы буйрук жазуу экен дегендей Нарын мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, шартка байланыштуу мектеп эмес бала бакчада иштеп калдым. Ошо бала бакчадан дагы эми мен аябай мындай мектепте иштегим келмек, балдар менен дегенден алысмын, анткени ошо бала бакчага келгенде аруу бир башкача таза дүйнө да, ошо балдар менен аралашып, назик таза күлкүлөрүн угуп отуруп эле өзүмдү ошондой эргүү алып турам. Балдар менен иштешкен аябай жагат мага. Бала бакчадан сырткары бош кезиңизде ыр жазат экенсиз. Ыр жазууда илхом деги эле тактап айтканда эргүү кайсыл учурда келет? Эргүү мага көбүнчө ошо негизи тынч убакта, түн ичинде жазам көп ырларды. Ал эми кээде ушундай мага ушундай жазып берчи деп атайын айтып калган адамдарга эле отура калып күндүз жазбасам, көбүнчө мындай эргүү караңгыда келет. Анан ошол убакта мен өзүм отура калып, ручка барагымды даярдап коюп, кайсы убакта эргүү келген убакта эле туруп жазып коем. Кээде болсо ошо балдар отуруп, балдар уктап калган кезде, тынч убак болот, ошол кезде дагы отуруп жазам. Чыгармачылыкта кайсыл инсанды баалайсыз? Акындар боюнча мен ошо бала кезимден эле Алкул Осмоновдун ырларын сүйүп окуйм. Бала кезде ошо мектепте окуп жүргөн кезде да дээрлик көпчүлүк ырларын жатка билчүмүн. Анан азыркы убактагы баалаган акындарым Жедигер Саалаевди баалайм. Жаш акындардан Бердибек Жамгырчиевдин ырларын көп окуйм. Дагы көптөгөн акындар бар, эми баарын айтып отурбайын. Көбүнчө ошо жакшы жазган, мазмундуу, уйкаштыктары дал келген ырларды окуйм. Келиңиз, анда өзүңүздүн калемиңизге таандык бир ырыңызды угат. Жашоо өзү кубулуш деген ырымды окуп берип коеюн. Кереметти күтүп күндө кубара, кейиш салган өмүр өзү убара, өтө берет кербенинде үзүлбөй, көр тирилигиң бири-бирине улана. Адамдарга жасап чукул бурулуш, ачуу таттуу кээде бирдей сунулуп, кайгыны да кубанычка коштогон, жашоо өзү миң кубулган кубулуш. Бүтпөйт тура тирүү кезде курулуш, бүдөмүктүү ойлорго биз тутулуп, буйруп койгон тагдырынан эч бирөө буйтап кетип калган эмес кутулуп. Буйруп койгон тагдырынан эч бирөө буйтап кетип калган эмес кутулуп.
кайсыл жанрга көбүрөөк басым жасайсыз? Негизи поэзияга эле, поэзиядан мен ошо тандап алган багытым боюнча көбүнчө жаш кезде эми сүйүү темаларына көбүрөөк кайрылчумун. Азыр мекенге, туулган жер, ата эне, балдарга ушулар жөнүндө жазып, патриоттук ырларды жазып келем. Анан дагы азыр ырларыңызды отуруп, ушул ырларыңызга азыркы учурда баягы эстрада жылдыздары ырдап чыккандар барбы? Ооба, ошо эстрада жылдыздарынан Актилек Муратова деген биздин булбул үндүү ырчы кызыбыз ошо апамдын ыйык колдору деген ырыма обон жаздырып азыр ырдап жатат. Ошо мугалимдер күнүнө карата деп, мугалимдер гимнин жараталы деп Темиркул Ниязов агайдын сунушу менен ошо мугалимдер гимнин жаздык элек. Обону Темиркул Ниязовго таандык. Ошону ар бир мугалимдер күнүндө биздин нарын шаардык мугалимдери ырдап чыгып жатышат. Азыр эми көбүнчө ошо азыр ырды Ысык Көл, Ош тараптагыларда сурап ошо жөнөтүп жатабыз. Обондордун буюрса бардык эле жерлерде ырдап калат деген чоң ишеничибиз бар. Dünya
балага болуп коргоочу, көтөрөт кимдер толгоону, эң алгач башым сылаган апамдын жумшак колдору. Мээримдин анык борбору, ачылып көңүл чордону, тамызган сүттү оозума апамдын ыйык колдору. Айланам апа колунан, карылык качкын жолунан, ападай асыл болбосо адашат жер да огунан. Ападай асыл болбосо адашат жер да огунан. Унутпагын ата-эненин эмгегин, эни сүтүн сен да, мен да эмгемин. Тирүү кезде кадырына жетели, көкүрүктү сактап өмүр бергенин. Капа кылсак кечиримди сурайлы, бизге берген тарбиясын олайлы. Көтөрөлүү көңүлдөрүн оорутпай, тарттырбастан кайгы менен убайды. Чалат дешип телефонду күтүшөт, жылытуучу суукта калып үшүсөк, жолду карап билдирбестен ичинен кайсы күнү келет дешип жүрүшөт. Бүгүн чалчы, мен да анан чалайын, катуу айтсам кечиримди алайын. Мейли жумуш, мейли алыста жүрсөк да, ата-энемден кантип минут аяйын. Жакшы көрөм деген сөздү айталы, учурашып жүрүү чогуу айталы. Бир туугандар ата-энемдин жанында жакшылыктын жүгүн бирге тарталы. Моюнуңа колубузду арталы. Биз сизге буга чейин байланышканыбызда айтып калдыңыз, Казакстан өлкөсүнө чыгармачылык кызматташууга барып келдим депчи. Анан ошол тууралуу айтып өтсөңүз. Ооба, Казакстан Республикасына биз ошо Актал адабий бирикме менен барып келдим. Чогуу Рухбейни академиясы жана ошондой эле ал жакта белгилүү адамдар, Кыргыз Республикасынын балдар жазуучусу профессор Сулайман Рыспаев, Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү тележурналист Стал Абдыраев, ошондой эле ошо Рухбейни академиясынын президенти Кайрыгүл Сыдыканова, акын жазуучу Тоту Арзыгулова жана ошондой дагы көптөгөн чыгармачыл адамдар менен барып келдик. Ал жакта ошо меморандумга кол коюлду. Ошо меморандумдун максаты ошо Казакстан менен Кыргыз акындарынын ортосундагы байланыш, ошо бири-бирибизге ошо чыгармачылыкты жайылтуу. Анан ал жактан дагы казак боордоштордун алкыш грамотасы менен жана ошондой эле ошо Аламдар калкы одагынын мүчөсүнө, ошо жалпы жазуучулар союзуна Казакстандыкына мүчө болуп кайттым. Ошо бул саякат десем да болот, иш чара десем да болот. Мага абдан эргүү берди. Ошо Казакстанга барып, ушундай жакшы, мыкты, белгилүү акын жазуучулар менен баарлашып, алар менен маектешип, жана ал жактан биз ошо Казак жазуучулар союзунун китепканасында болдук. Ал жактан дагы өзүбүзгө ушундай жакшы эргүүлөрдү алып кайттым. Келип эле ырларды жаза баштадыңыз. Ооба, келгенде эле ошо эң алгач жакшы эки буюрса жакшы ырым жаралды. Аны да ошо Facebook баракчама жүктөп койдум. Элдердин пикирлери, ой пикирлери жакшы буюрса. Алдыдагы ой максаттарыңыз тууралуу дагы айтып өтүңүзчү. Мен ошо алдыга дагы бир эң чоң максат койдум, ошо да экинчи китебимди жарыкка чыгаруу. Жана өзүмдүн ошо иштеген балдар бакчасында дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратуу. Дагы ошо көптөгөн ой максаттарым бар. Буюрса ошо да саякатка чыгуу, чет мамлекеттерди кыдыруу, ушундай чет элдик акын жазуучулар менен баарлашып маектешүү деген сыяктуу максаттарым бар. Балким сүйүү өчпөй жанчу элестир, сезимдерди аруулукка теңештир, дүйнөдөгү махабаттын кулдары сендей сүйүп, мендей жанган эместир. Балким сүйүү бийик аска белестир, акылыңа баш ийбеген кеңештир, ашыктыкты ырга салып акындар, бирөөсү да сүйбөй өттүм дебептир. Балким сүйүү жакшы ырга себеп
жеңеттир, кош жүрөккө данектерин себеттир, сүйүктүүсүн аяламга алмашпай, чыдагандар чын сүйүүнү жеңеттир. Өзүң бар жан дүйнөмдү ээлеп кеңдик, өкүнбөй сезимдерге ээлик бердик. Өрт жалын жаштыгымдын сересинде, өмүрүм анан өзүм болдум сендик. Жагымды сөздөр менен багындырып, кечигип көрбөй калсаң сагындырып, чыгарды өз мыйзамын арзуу жүрөк, тутанган махабатты жалын кылып. Караган көздөр болсо кой кызганып, теребел анда сулуу, жаз жыттанып, балалык кезден эле кеттиң беле, жүрөккө жүрөгүңдү сен кыстырып. Bom. Nanti dingestir. Ой, гимники bu. Çek. Ha, küçük etme sen küçük. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Молодцы. Раз. Вот сейчас. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. Значит, раз. Раз, два, раз, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Китебиңиз тууралуу кеп калсак. Бул китебимде ошо 2022 жылы басмакана ошо Алкул Осмонов атындагы фонд чыгарып берди. Ошо Алкул Осмонов атындагы фонддун төрагасы Замир Асамалиев агам өзү демөөрчүлүк кылып, жана ошо биздин айылдын кулуну Алтынбек Сеңирбаев агабыздын демөөрчүлүгү менен ушул китебим жарыкка чыкты. Бул ошо китебиме ошо 150дөн ашыгыр камтылган. Көбүнчөсү ошо ата мекен, сүйүү, ата эне, туулган жер, патриоттук ырлар камтылган. Баш сөзүн биздин кыргыз элине азыр аттын кашкасында эле белгилүү, таанымал болуп калган акын эжекебиз Гүлбүй Байбогоева жазган. Жана Замир Асамалиевдин өзүнүн ошо баш сөзү бар. Эми сөзүбүздүн соңунда үй бүлөңүзгө кезек береличи. Үй бүлөм жөнүндө айта кетсем, эң биринчи үй бүлө дегенде эле ата энемди эң биринчи айткым келет. Ошо өзүм 6 тууганмын. Ата энем өздөрү ошо мектепте билим берүү тармагында иштеп, азыр эмгек өргүүгө чыгышкан. Өзүмдүн үй бүлөм жөнүндө айта кетсем, өзүм ошо жолдошум Канат экөөбүздүн ошо бирге түтүн булатканыбызга ошо 25 жыл болду. Экөөбүздүн 3 кыз, 1 уулубуз бар. Азыр улуу кызыбыз да ошо турмушка чыккан, 1 неберем бар. 2 кызым, уулум мектеп жашында. Ишиңизге, чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Бул китеп дагы, мындан дагы көп китептерди алып келген китептердин бири болсун. Үй бүлөңүзгө дагы үй бүлөлүк бакыт каалайм. Бар болуңуз. Рахмат. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мындан дары да ошо чыгармачылыгыңыздар өркүндөп, ушундай элге мыкты көрсөтүүлөрдү даярдап жүрө бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз дагы өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар.